Алар жолдон чыгып кетип сууга түшүп калган кезде унаанын айдоочусу биринчи өзү чыгып, бул убакта терезени сүзүп эс алып калган каарманыбызды дагы куткарып чыгат. Бир кезде эле дарыгерлер келип Мартин өзүн жоготуп ооруканага түшүп калып, арадан 4 күн өткөндөн кийин гана өзүнө келди. Ал ойгонуп эле өзүнө эмне болгондугун түшүнбөй дароо эле аялы жөнүндө сурап, мен ооруканада болсом эмнеге аялым жанымда жок деп эле кызычууга түшө баштайт. Көрсө каарманыбыз окуя болгондон кийин көп нерсени унутуп калып, жада калса аялынын байланыш сандарын дагы эстей албай коет. Анда дарыгер Мартинди сооротуп, сизге азыр көп ойлонгонго болбойт. Балким азыр сизди аялыңыз издеп жаткандыр, бир кабары болсо сизге айтабыз деп, азырынча эс алып туруңуз деп убадасын берет. Бул убакта Мартин кол саатын көрүп аялы эсине түшүп, саатты аялы белекке бергендигин эстеп калды. Бул убакта сыналгыда окумуштуулардын чогулушу жөнүндө теле берүү болуп жаткан. Мартиндин эси кайда бара жаттым эле? Кайсы жерден сиздин таксиңизге олтурдум десе, ал кыз эч нерсеге жооп бергиси келбей эле унчукпай коет. Мындан соң Мартин айласы кетип чоңку жайлардын бирине барып, ал жактан Бреслер деген окумуштууну издей баштайт. Анткени Мартинди Америкадан Берлинге ошол Бреслер чакырган эле. Анда Мартин окумуштууну таап барса, анын жанында буга чейин каарманыбыздын атын алып алган киши сүйлөшүп жатыптыр. Анда Мартин окумуштууга бардык нерсени түшүндүрүп, негизи менин атым Мартин Харрис. Бул сиздин жаныңызда турган адам менин ордума өзүн тааныштырып эле сизди алдап жатат. Бул адам менин өмүрүмдүн баардыгын талкалай турган болду деп эле Бреслерге буга чейин эмне жөнүндө сүйлөшкөндүгүн айтып берип жатса, экинчи Мартинмен деген адам дагы так эле ошол нерселерди айтып берип коет. Анан дагы эң кызыгы, каарманыбыз буга чейин аялы менен сүрөткө түшкөн жерде анын дагы сүрөтү бар экен. Муну көргөн Мартин буга чейин биз бирөө вертолет менен кыздын колун сураганда көрүп эс болгондой эле эс болуп калат. Ал кайрадан мурдагы ооруканасына түшүп, ал жердеги мээрбан айым каарманыбызга кагаз берип, менин бир таанышым бар, балким ал сизге жардам бере алар деп айтат. Мындан соң Мартинге капельница берип, ал алсыз жаткан кезде буга чейин Мартинди аңдып жүргөн адам келип мээрбан айымды ошол жерде өлтүрүп салды. Алы жок жаткан Мартин акыркы күчтөрү медайымдын чөнтөгүндөгү кайчыны алганга аракет кылып, бул убакта кылмышкер медайымдан башка дарыгерди дагы өлтүрүп койгон экен. Экөөбүздү тең өлтүрөт деп бир пастан нары бери барып эле кийим таап келе коет. Мындан соң алар Юрганга жолукса, Юрган буга чейинки изилдөөсүнүн жыйынтыгын айтып берет. Көрсө окумуштуу Бреслер Нобель сыйлыгына ээ болгон өтө бир күчтүү окумуштуулардан экен. Ал тамак ашты оңой өндүрүүнүн жолун таап, аны элге жайылтууну көздөп жүрүптүр. Бул ишке Шаби деген ханзада демөөрчүлүк кылгандыктан ага көп жолу кол салышып, өлтүрүүгө аракет кылышкандыгы менен ханзада дагы деле тирүү болчу. Бул Берлинде өтө турган конференцияга ханзада дагы келет экен. Ошондуктан кылмышкерлер сенин атыңды жамынып аны өлтүрүүгө аракет кылып жатат окшойт десе, бул өзүнө шерик кылып алып, кандай болсо дагы чындыкка жетишим керек деп, биринчи эле аялы Листи аңдып жүрүп, ал жалгыз жүргөн учурда жолугуп калат. Анда Лис, сен мени кантип таап алдың деп аябай таң калып, алар экөөбүздү тең өлтүрүп коюшу мүмкүн. Сен эсиңде болсо аэропортто өзүңдүн чемоданыңды унутуп калгансың. Чемоданыңды тапканыңдагы ошол жерде мени күткүнүң, мен сени жакшы көрөм деп эле кетип калат. Бул убакта Юрган үйүнө келсе, ага аэропорттон кат келиптир. Анткени Юрган буга чейин аэропорттогу адамдарга коңгуроо кылган эле. Көрсө катта каарманыбыз аэропортто аялы менен келе жаткан сүрөттөр бар экен. Бир кезде Юрганга Коул Родни деген адам коңгуроо кылып, сиз мага коңгуроо кылып Мартин тууралуу маалыматты айтып үн жазуу калтырган экенсиз. Мен азыр Берлинге келдим эле, сизге жолукканы бара жатам. Мартин менин таанышым болот, ага жардам бергенге даярмын десе, Юрган ал адамды күтүп, Коул келгенден кийин Юрган өзүнүн сөзүн баштайт. Мен бир кезде тынчы болуп иштеп, башыбыздан өткөн жакшы күндөрдү жана жакшы адамдарды ар дайым эстей жүрөлү.